Достор саламатсыздарбы? Баарыңыздарды май майрамдарыңыздар менен, эс алуу күндөрүңүздөр менен. Эми биз май майрамдары деп эс алуу күндөрү менен алек болуп жыргап жүрсөк, өлкөдө мындай жаңылык майданында ызы чуу болуп, цементтин баасы кымбаттап кетти, цемент жок болуп кетти. Цехтердин баары токтоп калды, ошо цементке байланышкан бүт өндүрүштүн баары токтоп калды. Бул эмне болуп атат? Бул атайын цемент мафиясы чектөөлөрдү киргизип, бааны спекуляция кылып көтөрүп жатабы жана башка ушул сыяктуу көптөгөн суроолор мага түшө баштады. Мен биринчи мындай маанилере берген эмес элем, себеп дегенде эми жаз башталды, азыр баягы курулуш иштери көп болуп, ошондуктан тартыш болуп атса керек деп. Бирок мага кызык болгону, менин бир иним көлдөн менден сурап калды. Баягы мен тиги бир ошо цемент өндүрүшүндө жүргөн адамдар менен тааныштыгымды билип, байке мен ошол эки акчасын эле алам, азыркы күндө базарда цемент жок калды, ошону алуу кыйын болуп атат, сүйлөшүп бересиңби дегенден мен ойлонуп калдым да, кызык деп. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, мен социалдык тармактарда баардык суроолорго жооп бергенге жана кандай маалымат болуп жатат ошо экинин көзөмөлдөп алып турганга, комментарий бергенге, ошо экини талдап турганга аракет кылам. Карасам мага да абдан көп суроолор келе баштады. Мынакей ошонун бирден бир суроосу эле, байке өлкөдө цемент тартыштык болуп, баалар кымбаттап атат, бул эмне үчүн болуп жатат? Цемент заводдорду деле толтура, бирок Казакстандан башка жактан цементке тыюу салып, бааны атайын кымбаттатуу болуп, акча жасамай абал болуп жатабы деп бир менин катталуучум суроо берип жатат. Бирок ошого окшогон ондогон суроолор келди да. Анан мен кызык болуп, анан тааныштарыма чалып, бул маселени да талдап биле баштадым. Туугандар, ошо экинин ошол билип жыйынтыгын сиздерге айтып жатам. Эми жалпысынан кыска айта турган болсом, туугандар, бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда 4 ири чоң цемент завод бар. Бул Кызыл Кия цемент заводу, бул Араван цемент заводу, бул өлкөбүздүн түштүк тарабын камсыз кылат. Ал эми түндүк тарабы болсо, бул Кант цемент заводу, өзүңүздөр билесиздер, белгилүү, баягы илгертен бери келаткан. Андан кийин жаңы ачылганына жарым жыл боло элек, бул Теректаш цемент заводу, бул Чүй өрөөнүндө, ал дагы кеминде могу Канттын тегерегинде чыгат, бөлүнүп чыгат. Ушул 4 ири цемент заводу Кыргызстанды толугу менен цемент менен камсыз кылат. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы жолу ушул чоң цемент заводду ачканда президентибиз барып, жана 100 ишкананы Кыргызстандын 30 жылдыгына арнап ачышкан эле. Ошондо барып, ал жерде салтанаттуу ачып, анан ошондо айткан болчу: Кыргызстанда азыр ири ГЭСтер салынып атат, ири чоң курулуштар болуп атат, алдыдагы көп курулуш болот. Ошон үчүн биз цементибизди толук кандуу камсыз кылуу, бул кайсы бир деңгээлде стратегиялык мааниге ээ багыт деп айтылат беле. Анан ошол себептен мен тарыхчаны айтып кетейин да. Туугандар, бизде мурда илгери жана түштүктөгү 2 завод да жок болчу, Кыргызстандагы бул 2 завод да жок болчу, жалгыз гана Кант цемент заводу бар эле. Кант цемент заводу Кыргызстандын баардыгын цемент менен камсыз кылып койчу эле да. Бул Кант цемент заводу бир учурда казактарга толугу менен таандык болуп, андан кийин бара алып сатуулар менен ошо эки акцияларынын көзөмөл пакети толугу менен өзбек тарапка өтүп кеткен экен. Аны биз баарыбыз интернетте ачык булактар бар, ошол аркылуу билсек болот. Ушул эле завод бизди цемент менен камсыз кылып койчу эле. Бирок баягы улам биздин мамлекетибиз кичине өнүгүп келип, анан баягы цементтер анча мынча жетишпей, Казакстандан да келчү, билесиздер, Өзбекстандан да келип турчу. Андан кийин түштүктө Кызыл Кия чоң заводу ачылды, аны кытайлар салды. Андан кийин Араванда Кытай, кыргыздар биригип Араван заводун салышты. Өзүңүздөр билесиздер, чоң завод, 2 чоң ири завод ал жерде салынганда, биздин ошол түштүк өрөөнүндөгү курулуш тармагынын баарын камсыз кылып, андан дагы цементи ашып, бул түндүк тарапка да кетип, өзбек тарапка да кетчү. Өзбек тарап муну көргөндөн кийин, Фергана өрөөнүнө көп биздин цемент кете баштагандан билип, ал жакта 5-6 чоң келтейген заводдорду салып коюшкан да өзбектөр. Биз өзүбүз салабыз, өзүбүз стратегиялык мааниге ээ болгон багытты көзөмөлгө алабыз, биз Кыргызстанга көз каранды болбошубуз керек деген мааниде.
Казактарда болсо туугандар бул жерде Кордай цемент заводу бар, андан кийин Жамбыл цемент заводу бар. Булар болсо мурда бизге кирип турчу. Бул кант цемент заводу менен кайсы бир деңгээлде конкурент кылып, бирок биздин өзүбүздүн өндүрүшүбүз жок эле. Мынакей жарым жыл болду элек президентибиз барып чоң бул жерде ири завод ачылды. Ага 100 миллиондогон долларлар инвестиция курулуп, Терек таш деген завод бул Чүй өрөөнүндө жаңы ишке кирген. Анан мен бүгүн байланышып, Терек таш заводу менен дагы байланыштым, кант цемент заводу менен дагы байланыштым, ал жердеги жооптуу жетекчилери менен дагы байланыштым. Анан эмне болуп атат, ушундай көп маселе болуп атат, социалдык тармактарда бул талкуу болуп атат дегенде мен мындай жооп алдым. Туугандар, эч кандай мафия же болбосо чектөөлөр жок экен, атайын бааларды жасалмалоо дагы жок экен, кептин баары башка нерседе экен. Биринчиден, ушул Терек таш заводу салынганда, баягы билесиздерби, кант цемент заводу мурда түтөп эле жатчу эмес беле, мындай видеолорду чыгарып эле ошо канттан түтүн күркүрөп бул жака келип, анан бизди болсо кант цемент заводу мынакей ыштап өлтүрүп атат, түтүн менен, чаң менен өлтүрүп атат дечү эмес беле. Ошондой болуп отурган учурда ушул Терек таш заводу жаңы заманбап салынып, анан ал жерде мисалы түтүн да чыкпайт, чаң да чыкпайт да. Чоң аябай заманбап фильтрлар бар. Анан булар ири заводду салганда кант цемент заводу буларды көрүп, биз конкуренттүү болобуз деп, булар дагы жаңы завод салган экен. Эки азыр Терек таштагы заводу дагы, Чүй заводу дагы, кант цемент заводу дагы бүт баары жаңы ишке киришти. Терек таш заводу киргенине мына жарым жыл болоюн деп калды. Кант цемент заводу болсо жаңы мынакей азыр киргизип атыптыр. Анан булар экөө тең айтат, жаңы завод деген бул жаңы машинадай эле обкатка сыяктууну өтүш керек. Түзөлөт, оңдолот. Биз ошо цементтин пропорцияларын туура, аны туура күйгүзгөндү, туура кошконду чыгарабыз дегенде ошонун бир сапатын алып келишибиз керек дейт. Азыр ошо обкатканы өтүп жаткан учурубуз дейт. Ошондуктан мисалы Терек таш заводунун объему мисалы булар жарым жылга жакын учурда булар 70%, өзүнүн көлөмүнөн 70%га жетсе, бүгүнкү күндө ошол 70%-ынан дагы кичине ылдый түшкөн экен. Себеп дегенде азыр тууралоо, оңдоо, толуктоо иштери жүрүп жаткан учуру, обкатка болуп жаткан учуру, бирок ошондо деле биз толугу менен токтогон жокпуз. Завод мындан ары деле иштеп жатат, көлөмү гана азайды деп атат да. Ал эми Терек таш болсо айтып атат, биз болсо 15 майга чейин бүт толуктоо, оңдоо иштеринин баарын бүтүп, 15 майда 70%га эмес 100%га кирип, баардыгы менен ушу түндүк өрөөнүндөгү бүт мекемелердин баарын, курулуштардын баарын сапаттуу цемент менен камсыз кыла алабыз. Бир аз чыдап туруңуздар, бир аз мүмкүнчүлүк бериңиздер, эми ушунча болуп аткандан кийин, чоң иш болуп аткандан кийин ушуну кылалык деп атат. Бирок дагы эле баса белгилеп айтып кетейин, булардын цементи заводу токтоп эле жүрүп жаткан учуру экен. Эми кант цемент заводу болсо, алардыкы деле булар айтып атат, эми Терек таш заводу биз 15 майга чейин баарын бүтүрүп 100%га чыгабыз деп атса, кант цемент заводу айтып атат, мынакей биз 2-3 күндүн ичинде, буюрса 4-5 күн ашып кетсе, ушунун ичинде биз дагы толук кандуу иштейбиз, биз дагы ошо оңдоо түзөтүү, жаңы аппараттарыбызды обкаткадан өткөрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бирок ошентсе дагы биз да токтогон жокпуз, кичинекей көлөмдөрдү чыгарып жатабыз дейт. Ошол эле учурда туугандар мындай экен, эч кандай чек араны жана жаап койду деген ызы чуу болуп атпайбы, андай жок экен. Поезд жолдор менен бүт баары ачык экен. Канча көлөмдү кааласаң, Казакстандан ким кааласа алып келе берсе болот экен. Поезд жолу менен цемент эч качан токтоптур, анын баары келип жатат. Ошол эле учурда буга дагы таасир эткен себеби ошол Жамбыл заводу дагы, булар дагы биздин Кыргызстанда түндүк жагында 2 завод тең жаңы болуп, булар конкуренттүүлүктү жакшы кылып алды. Буларга биз конкуренттүү болобуз деп, Жамбыл заводу дагы жаңыланууда экен, ал таптакыр токтоп турган учур экен. Ошондо баягы мурда эгерде бул чекесинен тиги казактардын 2 заводу, бизде 2 чоң заводубуз болуп күркүрөп турса, азыр болсо ошо биздин Терек таш менен түндүктөгү кант заводу кичине басаңдап, көлөмдөрүн кичине азайткан учуру экен, бирок убактылуу жана мен айткан себептерден. Анан Жамбыл заводу болсо таптакыр токтоп турат, анан жалгыз ошондо бул жерде Кордай заводу бар экен, бирок ал жерде поезд менен болсо келип жаткан экен. Бир гана чектөө, бул чоң фураларга, чоң көлөмдүү машинелерге гана жол менен кирүүгө азыр өкмөт чектөө киргизген экен. Анын себеби болсо жөнөкөй эле экен. Эч кандай конкуренттүүлүк же башка нерсе эмес. Бул чоң фуралар азыр өзгөчө жайкы, жазгы мезгилде күн ысып кайнап турат.
жолдун баарын талкалайт. Анын үстүнө бул жерде туристтик сезон дагы ачылды, трафик кылып жолдун баарын тосот. Ошондуктан чоң машинелерге цемент менен кирип чубап кирүүгө тыюу салынган экен. Бирок поезд жол менен пожалуйста дейт. Канча көлөмдө кааласаңыздар, чоң көлөм болобу, эч кандай чек жок экен туугандар. Ошондуктан баягы ыз чуунун көтөрүп аткан бул майда баракат эле жанагы атайын ошо орто жолдон пайда таба алган адамдар экен. Ошо эки компаниялар ызы чуу чыгарып аткан учур экен да. Ошондуктан булар айтып атышат, бир аз мүмкүнчүлүк бергиле деп. Анан буга ошол цементтин дагы багы азайып, жетишсиздик сезилип калганын себеби Кыргызстанда буга чейин болуп көрбөгөндөй эбегейсиз чоң курулуштар болуп жатат. Мен жана айтып кеткендей эле, президент айткандай эле ири ГЭСтер курулуп жатат. Ал жерге канча цемент кетет, өзүңүздөр билесиздер. Деги эле ГЭСтер өлкөбүздө курулуп жатат. Мына көлдө канча ГЭС курулуп жатат, Нарында ГЭС курулуп жатат, могу Кемиңдин тегерегинде ГЭСтер курулуп жатат. Ушул экинин баардыгына цементтер күркүрөп кетип жаткан учур. Андан тышкары туугандар, ГИК, мамлекеттик ипотекалык компания МИК, булар тамдарды түштүктө дагы түндүктө дагы күркүрөтүп салып жаткан учур. Мен өткөндө Жалал абадка барып келип, Жалал абадта Ошто гана жана ГИКтин тамдары салынбастан туугандар айылдарга чейин кирип кетиптир го, айылдарда салынып атыптыр го тамдар күркүрөпчү. Ошондуктан силер тааныган курулушчудан сурап көрсөңүздөр, курулуш буга чейин ушундай курулуш болду беле деп, тарыхта болбогон курулуш жүрүп атат да баардык жактан. Ошондуктан жанагынча 4 ири завод жетишпей жаткан учурда, бирок ошентсе дагы биз толугу менен камсыз кылабыз, бир аз эле убакыт чыдап беркола деп жатыптыр. Ошондуктан мен туугандар силерге кайрылам, эгерде орто жолдон жанагы спекулянттар же ошол эки бааны атайын жетишсиздик кылып анан кымбаттатып жаткандарга ишенбеңиздер. Мен айтам, алар эгерде ой 2-3 ай ушундай болот, мына менден мындай аябай кымбат баага алды десе ишенбегиле. Бир аз май айында, ушу майра учурунда эле чыдап коюп турсоңуздар, андан кийин бүт толук кандуу 100% баары камсыз болот экен. Бул биринчи. Анан мен суроо бердим. Түштүктө жана 2 ири завод толук кандуу иштеп жатабы десем, ооба толук кандуу иштеп жатат дейт. Анда алар эмнеге бияка түндүккө жөнөтпөйт десе, алардын деле цементтери келип жатат дейт. Бирок түштүктө дагы, түштүк өрөөндө дагы абдан чоң курулуштар болгондуктан жанагы 2 чоң завод, Кызылкия менен Араван заводунун цементтери бүт түштүккө кетип жаткан учур экен. Анча мынчасы бул жакка келип атат дейт. Ал азыр толук кандуу ошол эки түштүктү бүт баары камсыз кылып жаткан учур экен да. Туугандар, эми күркүрөп бизде курулуш салынып жаткан кантип кубандырбайт? Кантип кубандырбайт? Анан мен дагы айттым, ошого карабастан мен да айттым, ишенбей, мүмкүнчүлүк барбы сиздердин ошол эки заводуңарды көрүп келгенге десек, мүмкүнчүлүк беришти. Биз Теректаш заводуна бүрсү күнү барабыз, 7-синде барып толугу менен тартып келебиз. Ошол эле учурда Кант заводу дагы мүмкүнчүлүк берип, келип көрүп тартып кеткиле деди. Ал жака Кудай буйруса, ошо анын эртеси 7 эмес 8 барып ошол жерде курулушун көрүп, ичара тартып келмекчибиз. Достор, ошондуктан паникага эч себеп жок экен. Цемент боюнча ушинтип эле жооп берейин деп чечтим, себеп дегенде социалдык тармактарда мунун баарын түшүндүрүп жооп бериш өтө кыйын. Ошондуктан видео аркылуу жооп берип жатам. Туугандар, эч кандай мафия жок, эч кандай спекуляция жок. Өлкө өнүгүп атат, дүркүрөп жакшы өнүгүп атат. Заводдор эч кимиси токтоптур. 2 заводдун көлөмү кичине азайган экен убактылуу жанагындай себептер менен. Ал эми түштүктө 2 завод күркүрөп иштеп жаткан экен. Ошол эле учурда эч кандай бул жерде чек арада да чектөө жок экен. Поезд менен цементтер каалаган көлөмдө келе берет экен. Эч кандай чек жок дейт. Ал эми Кудай буйруса, эра экөөбүз биз 2-3 күндө ошол заводду ичи сырты менен баарын тартып кетип туруп, анан сиздерге аны дагы көрсөтмөкчүбүз. Сак саламаттуу калыңыздар, биз менен болуңуздар.